Атайын окуулардан билим алып, тажрыйба алып келген жигиттердин тобу Аваш шаарын абага көтөрүүгө даярдап жатышат. Керектүү жабдыктарды, шамалдын ылдамдыгын текшерип, коопсуз экенине ынанганда гана Аваш шаарын асманга көтөрүү аракети башташты. Ош шаарында элдин кызыгуусун арттырып, асманда учуп жүргөн Аваш шаары пайда болду. Ал шаардын бийиктиги 30 метр, көлөмү 2500 кубту түзөт. Аталган шаарды алып келүүнүн максаты өлкөгө туристтерди тартуу болуп саналат. Мамлекетке, элибизге, жерибизге ар адам ар түрлүү ой менен салым кошкусу келет экен да. Анан ошого биз ушул шаарды алып келип, мисалы башка мамлекеттерден көрүп жүрөбүз да, бизде жок да. Вот ошол бул жакка алып келип, анан ошол нерсени учуруп, элге көрсөтүп, анан эң негизги максаты эми алып келип эле бир канча бир акчага алып келип эле, анан ошол акчаны чыгарып алып эле бизнес кылыш эмес. Максатыбыз кандайдыр бир деңгээлде, канчалык деңгээл болсо дагы, туристтерди болсо дагы кичине туризмди өнүктүрүү максатында алып келдик. Аваш шаарды асманга көтөрүүгө 4 жигиттен турган топтун аракети жумшалат. Алардын ар биринин өз милдеттери бар. Мындагы кызматкерлер Аваш шаарын колдонуу жана техникалык коопсуздук боюнча Казакстандан окуп үйрөнүп келишкен. Ошондуктан Аваш шаарга чыгууну каалагандардын коопсуздук чаралары көрүлгөн. Свободный полет деп коет. Биз свободный полет эмес, байланып учабыз. 100 метрге чейин. Байланганда буларды фал деп коет. Фалыбыз 100 метрден 4 фалыбыз бар. Бирөө страховочный дагы болот. Астында командабыздын 3 мүчөсү ылдыйда карап турат, пилот учуп атканда. Ошол. Коопсуздук боюнча дагы алдын ала чыгаарда инструкциясын айтабыз, эрежесин, кандай кылыш керек, эмнени кармабаш керек. Аталган Аваш шаарын Ош облусунун аймагына алып келип уча баштаганына 1 айдан ашты. Алыстан көрүп кызыгууну, учууну каалоочулар да көп пайда болду. Ош шаарынын тургуну Мээргүл Каракозуеванын бүгүн кыялы орундалып, Аваш шаары менен 100 метр бийиктикке көтөрүлгөндөрдүн бири болду. Ал мындай асманга учкан шаарларды чет өлкөлөрдөн көрүп, Кыргызстанда да болсо экен деп тилек кылчумун дейт. Мен 2 жыл мурун Турсага барган болчумун. Ал жерде Каппадокия деген жер бар. Эртең менен таң атарда саат 5те ушундай шарлар көп одновременно асманга көтөрүлөт. Кыргызстандагы дагы ушундай келсе жакшы болмок, туризм жакшы өнүкмөк деп ойлошумун. Аталган Аваш шаар жылдын 4 мезгилинде асманга көтөрүлө алат. Бир гана шамалдын ылдамдыгы жогору же жаан жаап чагылган болсо гана коопсуздук чараларынан улам учурууга болбойт. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.